Москвадагы таксисттерге өтө катуу эскертүү. Москвада түшүнүк ушундай экен, көпчүлүк жаштарыбыз таксиге аракет кылат экен да. Мен бардыгын күнөөлүү дебей айтам, бирок албетте саяк жүргөн таяк жейт, 40-тын ичинен бирөө чыгат дейт го. Ошо 40-тын ичинен бирөөлөргө эскертүү, алыска барбайсыңар жигиттер. Такси кызматындасыңар, бир аял жалгыз чыгып калса эле, логиниңди бер, почтаңды бер, сүйлөшөбүз, таанышабыз, жолугабыз, андай мындай дей берет экен да, бул жапар экен айтып. Чалуулар, жазуулар, суранычтар, өтүнүчтөр өтө оператор балдарга көп келет экен. Кыз бала жалгыз, мисалы үйүңдүн ичиге чейин доставка чакырба, тамак ашыңы чакырба үйүңдүн ичиге чейин. Эгер чакырып койгон болсоң дагы, үйдөгүлөр тамак келди деп кыйкырып кой, что үйүңдө адам бар экендигин билсин келген доставкачы. Ал каны кайнап турган бир жигит. Жакшыбы жаманбы сен билбейсиң, ал незнакомый, тааныш эмес адам. Өзүң чыгып күтүп ал эшикке тамагыңды. Эгерде бир таксиге отургандан кийин таксичи сага шектүү көрүнсө, азыр барып бирдеке кылып коюшу мүмкүн деген ойлор келип кете турган болсо, машинадан түшүп кет. Же өзүңдү местоположение дагы баягы 2GIS дагы бирдекелериңди, ошол нерселериңди жакын бир туугандарыңа таштап кой. Мен могу жерде азыр могу таксиге отурдум, же машинанын номерин сүрөткө тартып таштап кой. Мен ушундай машинада кетип атамын деп. Себеби көрүп атабыз, заманыбыз тынч эмес, коркунучтуу. Өзгөчө кыздарыбызга өтө коркунучтуу. Кээ бир зөкүр иттер нафсинен башка эчтекени ойлобогондор зордоштон, өлтүрүштөн дагы кайтпай атат. Ошондой экен, кээ бир эскертүүлөрдү айтып, кыздарыбызга эскертүү максатында, ал эми такси болуп жүргөн адамдар, үйлөнгөн, сенин семьяң бар. Билебиз, Тажикстанда барып иштеп атат, Өзбекстанда барып иштеп атат. Ким болбойлу, кайсы бир тууганыбыз болбосун, семьяң бар, үй бүлөң бар, өзүңдүн карындашың бар, аялың бар, бирок ал жакта 200-дүүлүк кылып, таксиге, машинага бир отуруп калса эле эптеп пайдаланышты ойлобо. Же мээдин кушмайы бар дейт.